Ассалаумалейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан резиденциядан Тагдареге Пайзылла Айтматова 135 дарегинен 2 кабаттуу хан сарайды назарыңыздарга сунуштайбыз. Баарыңыздарга маалым, бул жер резиденция, айланасы абдан жакшы. Локациясы жайгашкан жери абдан сонун жер. Себеби бул жерде бала бакча, мектеп жана башка баары бар, бүт баары бар. Аманат Сити резиденцияны болжол ала бересиздер арендер. Ошодон бир аз жүргөндө ушул эки көчөнүн кесилишинде көрүп турасыздар. Үйгө өтө турган болсок, үйдүн сырты воротасы толугу менен бүткөн. Могу снос деген жазуунун маанисин азыр сиздерге түшүндүрүп берейин. Бул жерде үй снос эмес, ушул көчө боюнча, жалпы көчө боюнча короолорун мынакей көрүп турасыздар. Өзү үйдүн кожоюну снос иштерин баштаган. Могу сиздер көрүп турган газ турбасы турбайбы, газ түтүкчөсү. Ушул газ түтүкчөнү сыртка чыгарып салыш керек. Могу коро ичкериге киргизиш керек экен. Эгер үйдү сатып ала турган болсоңуз, кожоюндун өзү мына үйдүн коросун ичкериге көчүрүп, мына ушул жерден баштап тартып берет экен. Канча 1 метрдей снос иши бар экен. Буну ачык эле баарыңыздарга көргөзүп кетели. Мынакей. Бул жагы ушул жерден сырткарыга чыгыш керек, бул жагы ичкериге кириш керек. Үй негизинен жалпысынан 5 сотикти түзөт. Үй 3 бурчтук түрдө жайгашкан, 3 бурчтук түрдө. Унаны киргизесиз. Унанын корого 2-3 уна кенен баткыдай, 3 уна баткыдай, бир аз кысылып калгыдай, 2 уна кенен чонон киргидей. Үйдүн кожоюну менен кожойкесинин унасы кенен чонон баткыдай. Үйдүн жалпы аянты 230 квадрат метрди түзөт. Веременканы кошкондо мен сиздерди үйдүн коросу менен алгач тааныштырып өтөйүн. Бул жер чакан тапчан экен, сөөрү кылып алсаңыз дагы болчудай экен. Бул жери дагы сөөрү, тапчан. Үйдүн алдында ушундай киластар эгилген, киластары бар. Үйдүн жалпы абалы ушул. Бул жагы веременка. Үйдүн сыртынан баштап тааныштырып өтөйүн. Бул жери айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, жайкы ашкана бөлмөсү. Үйдүн ичинде да бир ашканасы бар. Мырзалардын сүйүктүү бөлмөсү бул баня. Азыр узакта тааныштырып өтөйүн толугу менен. Бул жер үй чожок болуп калат экен. Кыргыздар конокту сүйгөн калк эмеспизби? Койду соесуз, конокту чакырасыз, дароо үй тайды баштайсыз, самоорго отту жагасыз, чайды кайнатасыз. Ошоктор айтмакчысынын мазасынан баштай бересиз. Кийинки бөлмөбүз бул мырзалардын сүйүктүү бөлмөсү. Баня, парилкасы да бар экен. Бул жер кийим кечени алмаштыруу үчүн жайы, светтери жайында. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланган. Суу, свет, газ, канализация, интернет чогулары бүт баарысы бар. Бул жерде жатканасы, жуунуп тарануучу жайы. Бул жери мынакей банясы. Баняга кенен чонон түшө бересиз, отту жагасыз, сууну себесиз, пары сыйт. Мынакей. Кийинки бөлмөлөргө өтө турган болсок, кафель таштары жакшы, ортосунда боздук жок. Сырт жагында, бул жагында отункана жана көмүркана болуп калат экен бул жери. Анан жана ошондой эле даараткана бөлмөсү. Эгер кааласаңыз, муну убактылуу жашоочу жайды же болбосо баняны бузуп таштайсыз дагы, мынадан бери жагы болуп калат коросу. Кааласаңыз бул жерге сиз өзүңүз табитиңизге ылайыктуу аштырып, жашыл зона катары пайдалансаңыз да болот. Бир аз гүл чарбасын эгиппи же башка жана башка. Ал эми үйдүн ичине өтө турган болсок, үйдө негизинен бул жерде убактылуу жашоочу бөлмөсүндө веременкада 2 бөлмө бар экен. Биринчи бөлмөнү тааныштырып өтөйүн сиздерге. Мынакей. Бул жагы бир бөлмөсү, жана ошондой эле экинчи бөлмөсү. Үйдүн кожоюну уктап жатканына байланыштуу ал жагын сиздерге көрсөтүп тартыштын көп деле кажети жок деп ойлойбуз. Үстү жабылган, чатырлары жабылган үйдүн. Уна токтоо үчүн жайдын чатыры жабылган. Үйгө келе турган болсок, мынакей. Үйдүн абалы жакшы. Бул жерден биринчи кабатка көтөрүлүп кетесиз, жана ошондой эле жер төлөөгө кирип кетүү үчүн жай да бар. Дароо эле мен сиздер менен жер төлөөнү тааныштырып өтөйүн. Жер төлөөгө эки жагынан кирүү жолдору бар. Эшиги темирден эшик экен. Мынакей, бул жерде өзүңүздүн табитиңизге жараша оңдоп түзөөдөн өткөрүп, каалагандай же сактоочу жай, салат жана башка нерселер сактасаңыз да болчудай экен. Үйдү сатып ала турган болсоңуз, үйдүн эмеректери үй менен биргеликте калтырылат 100%. Ушул эле бөлмөдөн өтүп кете турган болсок, мынакей ашкана бөлмөсү, айымдардын сүйүктүү бөлмөсү. Бул дагы жер төлөөдө жайгашкан. Үйдүн эмеректери үй менен бирге калтырылат. Эгер кааласаңыз бул жерге акылдуу печканы коюп,
өткөрүп алсаңыз да болот. Азырынча бул шаардагы борбордук отопленияга уланган үй толугу менен ошол жактан жылуулук алат. Көрдүңүздөр, бул жактан бир эшик, ушул эле тепкичтен кайра сыртка короого чыкпастан туруп, үйгө чыгып кетүү үчүн жолу да бар. Мынакей тепкичтердин абалы жакшы. Мен дароо эле үйдүн биринчи кабатына кирип келдим сырттан. Ушул жактан эле тааныштырып баштай берейин. Эшиктен бул жактан кирип келесиз, мынакей. Арка эшиктен келип, тепкичтен солго бурулгандагы биринчи бөлмөбүз, бул балдар бөлмөсү. Эгер кааласаңыз, ата-энелер бөлмөсү, уктоочу бөлмөсү катары пайдалансаңыз да болчу да экен. Бул жерде негизинен 3 терезеси бар. Санескасын ачып көргөзөйүн. Мынакей. Терезесинин сапаты дагы деле жакшы. Коопсуздук үчүн темир тосмолор орнотулган. Бөлмөнүн терезеси түндүк тарапты жана ошондой эле унаа токтоо үчүн жайды короону карап турат. Көрүп турасыздар, отоплениялары бар, центральный бардыгы, борбордук. Бөлмөнүн туш кагаздарын жана потолокту шыпты жууп тазалоого толугу менен болот. Асма чырактары бар. Көрүп турасыздар, светти жанат. Кийинки бөлмөлөргө башпага турган болсок, биз көрүп турасыздар. Эшиктен кирип келгенде баарыңыздарга түшүнүктүү болуш үчүн эшиктен баштап тааныштырып өтөйүн мен сиздерге. Мынакей, эшиктен кирип келесиз, эшиктен 2 канаты бар. 2 канаттуу эшик. Жөнөкөй гана темир эшик, ок өтпөс эшик эмес, ичи жыгачтан, сырты темирден. Биз алгач эле бет маңдай кирип келгендеги бөлмөбүз, бул жуунуп тарануу үчүн бөлмөсү. Жана ошондой эле таратуу алуу үчүн ыңгайлуулуктары да бар. Желдетүү системалары, терезени ачып отур экенсиз. Мынакей. Биз кийинки бөлмөлөргө башпагалы. Күтүү залы же болбосо конок бөлмөсү катары пайдалансаңыз да болчу да экен, күтүү залы деп коелу. Бул жерге эмеректериңизди жайгаштырып, өзүңүздүн табитиңизге жараша же болбосо буйртма берип орнотуп алсаңыз, үй толугу менен жашоого 100% дайын. Бул бөлмөбүз биздин конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн терезеси, бир терезеси бар, түштүк тарапты карап турат. Муну өчүрүп койсок, титиребей турган экен. Асма чырактары жайында, кара көк түстөгү туш кагаздар тартылган, полу толугу менен полдонгон. Үй толугу менен бышканчтан курулган. Убактылуу жашоочу бөлмөсү дагы жана ошондой эле чоң үй дагы. Мынакей, бул жерде 2 терезеси жана ошондой эле 2 отоплениясы дагы бар, көрүп турасыздар. Биз 2-нчи кабатка көтөрүлүп көрөлүчү. 2-нчи кабаты жыгачтары жакшы, Орусия жергесинен алдырып келинген жыгачтар. Эч кандай терек эмес. Мынакей. 2-нчи кабаты ушундай абалда, жакшы абалда. Үй негизинен мансард типте, 2-нчи кабаты. Күтүү залы 2-нчи кабаты дагы абдан кенен, бир терезеси түндүк тарапты, бир терезеси күн батыш тарапты карап турат экен. Панорамалык көрүп берип турат бир аз. Мынакей. Ушул эле бөлмөдөн тепкичтен көтөрүлгөндө оң жактагы бөлмө бул. Дагы кааласаңыз буну убактылуу бул жерде иш бөлмөңүз катары пайдалансаңыз болудай, же болбосо балдарыңыз, майда балдарыңыз болсо, көп үй бүлөлүү көп балдарыңыз боло турган болсо, ар бирине бирден бөлмөнү бөлүп берип койсоңуз дагы жакшы чечим болчу да. Коопсуздук үчүн темир тосмолор орнотулган. Сыртта Аманат резиденстин үйүн көрүп турууга болот. Мынакей. Кийинки бөлмөлөргө башпагалыча. Терезелери, эшиктери кара күрөң түстөгү. Асма чырагы бир аз пасыраак болуп калат экен, мансард болгондугуна байланыштуу. Эшиктен бет маңдай көтөрүлгөндөгү алгачкы бөлмөбүз бул дагы бир бөлмө, балдар бөлмөсү болуп калат экен. Мынакей, көрүп турасыздар. Бөлмөнүн терезеси түштүк тарапты карап турат. Бул жерде терезени ача турган болсоңуз, шамал кирип турат, жөн гана коңшунун үйүн карап турат экен. Терезелердин алдындагы таштары дагы бул желим эмес, таштан буйртма берилип жасалган. Кийинки бөлмөлөргө башпага турган болсок, тепкичтен көтөрүлгөндө оң жакта кийинки бөлмөбүз бул уктоочу бөлмөсү экен. Спальный деп койсок болобу. Мынакей. Бул жерде да убагында эмерек турган, эмеректи алып чыгып кетиптир. Эмеректин ордуга калган. Бул жерге эмеректи орнотосуз, өзүңүздүн уктоочу бөлмөңүз же болбосо балдарыңыздын уктоочу бөлмөсү катары пайдалансаңыз да болчу да экен. Бөлмөнүн түсү жашыл түстөн. Ушул эмереги да үй менен биргеликте калтырылат. Кийинки бөлмөгө башпагаланда биз сиздер менен акыркы бөлмөбүз бул. Дагы бир бөлмө.
Ушундай эле жуунуп тарануучу бөлмөбүз, жуунуп тарануучунун жайы, жанагы жатканасы, ыңгайлуулуктары толугу менен бар. Желдетүү системалары бар. Мынакей көрүп турасыздар, желдетүү системалары бар. Душтун дагы акыркы бирөөгүлөр экен. Көрүп турасыздар. Айымдар жана мырзалар, ушундай 2 кабаттан болгон хан сарай ар бириңиздерге насип кылсын дейли дагы. Ушул үйүбүздүн жалпы наркына келип токтоло турган болсок, үйүбүздүн жалпы наркы болгону 180 миң акш доллары менен бааланууда. Бир аз түшүрүп берүү жолу бар экен. Алмашуу жолдору дагы бар. Эгер сизде кандайдыр бир көп кабаттуу үйдөн үй болсо же унаа боло турган болсо, өстөк пулун кошуп бере турган болсоңуз, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз болот. Ал үчүн төмөндөгү номерларга байланышыңыз, ой пикир калтырыңыз, мага жакты баскычын басып коюңуз. Бул райондо, резиденция районунда баарыңыздарга маалым, жөнөкөй гана жер пустой чек сатып ала турган болсоңуз деле 100 миң доллардын үстүнөн болуп жатат. Анда да таап алсаңыз эгер чекти. Баарыңыздарга ушундай үй насип кылсын деп жакшы ой тилек менен видеобузду аяктайлы. Бизди күзөтүп туруңуздар. Бизди чоң бармактан басып койсоңуздар, биз кубанычта болуп калабыз. Эгер үй алат элем же сатат элем деп турган болсоңуз, ушул эле номерларга кайрылсаңыз, сиздин табитиңиздеги үйдү таап берүүгө толугу менен дайынбыз.